Баткен облусунун Лейлек районундагы Коргон айылында Ош-Исфана жолун жаап салышты. Тургундардын жолду жаап алганынын себеби алар өзгөрүш алтын кени боюнча нааразы. Видеодогу күбөнүн айтымында бийлик 30 баланы камаган. 6 август 2021 жыл. Ош-Исфана жолу Коргон айылы. Жол жабык. Өзгөрүш алтын кени боюнча нараазычылык болуп Катыраң айылынын элдери жолду жаап алды. Өткөнгө жол жок. Элдердин айтуу боюнча 30 баланы камап коюптур. Бийлик өкүлдөрү нараазы болгон эл жол тосуп алган. Эртең мененки 8:30 бийликтен эч кандай азырынча реакция жок. Эч ким жок. Эл күтүп турат. Исфанага жөнөгөндөр болсо жолду билип тургандан кийин жөнөңүздөр туугандар. Жол азырынча жабык. Өткөрбөй турат. Эч жака кыймыл жок.